көңүлүм оорутпаган бир эле кайненем болгон. TikTok'ту, Instagram'ды таккай көрчүмүн да. Гүл берүүсүн калып атса, ушуну айтам. Айтыш керекпи эркекке? Негизи жаратылышта эркек сулуу болуш керек да. Мындай по факту айткандачы. Кайсы учурда кайнене келинге жаман болуп калат? Бир эле чубак ажы келиндерди колдоп сүйлөчү да. Жеткиречи. Чоң ката кетирген болобуз. Эгер биз бир катаны кетирдикпи, ошону кайра кайталасак. Эмне үчүн келинге сүйүү эмес, биринчи милдет берилет. Милдеттендирип жатып алган болсоң, эрте карып кетесиң. Негизи жаратылышта тең укуктуулук деген жок, ал болбогон нерсе да. Азыр көп эркектер аялдардан дагы назик болуп кеткендер бар да. Илайым өзүңдөй келин келсин деп карагандар бар да. Оюнда ушундай болобу деп ойлойм да, мындай. Перевоспитаю муну депчи. Мен турмуш курсам, жашоом өң болуп кетет деп күтпөш керек да. Кайсыл учурда келин тырыша бербей кетип калышы керек? Келиндер милдеттүү эмес кызмат кылгангачы. Ошону президент карап койсо сонун болмок. Саламатсыздарбы, кымбаттуу биздин Маек подкастыбыздын көрөрмандары, биздин урматтуу катталуучулар, амансыздарбы? Ал эми бүгүн бизде конокто өзгөчө айым, баарыбызга белгилүү, айрымдарына ушул келиндердин үнү катары дагы белгилүү болуп келет. Блогер айым Лика Аманова конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, Нуркыз? Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы келип алдыңыз. Жакшы келдим. Лика айым, ушул айтып кетсеңиз, негизи кайсыл жактын кызы болосуз? Атыңыз Лика экен, Мен негизи ушул нерсе таң калтырды. Аты жөнүңүздүн толугу Лика. Ооба. Атыңыз койгонбу, кандайча? Атам койгон мен атымды. Атама эми орусча аттар жакын окшойт эле. Кээде тамашалаш апам күлүп калат. Ошол кезде Лика деген ырчы болчу, атаң ошону сүйчү эле, сен ошонун атына коюп койгон депчи. Анан биринчи таанышканда чын элеби деп көп ишенбейт. Анан бир аз өткөндөн кийин, мамиле куруп баштагандан кийин көнүп башташат көбү. Өзүм Жалал Абадта төрөлүп өскөнмүн, Жалал Абадта окуганмын. Барпа айылында. Ошко турмушка чыктым. Турмушта болгонуңузга канча убакыт болуп калды? Кайсыл жылдарда турмушка чыктыңыз? 2013 турмуш курганбыз. 2014 чоң уулум төрөлдү, улуусу. Анан 3 жылдан кийин экинчиси, анан 1 жашка толо эле кызым бар, 3 балам бар азыркы учурда. Жалпы коомчулук сизди бүгүнкү күндө ушул блогер катары таанып жүрүшөт, Көпчүлүгүнүн сүймөнчүлүгүнө айландыңыз. Айрымдары баягы айта албаган сөздөрүн сиздин видеолоруңуз аркылуу айтып калышты. Баягы көкүрөгүндө калып калган, балким эл дагы укпай жүргөн, бирок айткысы келип жүргөн сөздөрдү дагы айтып чыгып калдыңыз. Негизи өзүңүздүн жеке жашооңузда кандай? Бүгүн мисалы ошол тууралуу сүйлөшсөк, аябай коомчулукка кызык болсо керек. Сизге дагы ушундай суроолор берилсе керек. Сиздин үй бүлөңүздө кандай? Жалпы кайненеңиз менен мамилеңиз кандай? Негизи блогумдагы видеодогудай жашоо элдин баардыгында эле. Элдер көнүп калганда идеалдуу көрсөткөнү, өзүнүн жашоосун, сүйлөгөнүн, турган турпатын, сөздөрүн бүт баарын оңдоо камерага ошентип чыкканды туура деп ойлошот. Анан эч ким көнгөн эмес жөнөкөй жашоого, жалпак тилгеч камерага. Анан мен ойлойм, өзгөчөлүк жок менин жашоомдо. Баардыгында эле ошондой эле жашоо. Ошол камерага жөнөкөй жашоону алып чыкканга көрсөткөн үчүн элдерге башкача көрүнүшү мүмкүн. Азыркы учурда тилекке каршы кайненем жок. Рак илдетине чалдыгып, аламдан өткөн. Кайненем мен өмүрүмдө туугандарымбы, ата энемби, дос тууганым болобу, баардыгынын арасынан мен көңүлүм оорутпаган бир эле кайненем болгон. Мисалы үчүн жолдошуңан деле угасың жаман сөздү, өзүң апаңан, атаңан деле угасың да. Анан кайненем бир да жолу мен жаман сөз менен сүйлөгөн эмес, жаман көз менен караган эмес. Ошондой сонун аял болчу. Мен ойлойм, мен дагы ошондой кайнене боломун деп. Өзүм жаман сөз укпаганым үчүн элестете албайм да. Бирөөгө каалабайм, башка бирөөнүн кызыначы. Анан кайненем жок, азыр учурда кайнатам бар. Кайнатам менен жакшы элебиз. Кайын журтум менен жакшымын мамилем, кайнэжемдер жакшы. Негизи көп нерсе билбечүмүн мен. Эми жашооңуз кандай деп атпайсызбы? Көп нерсе билбей келгенмин. Жетишпейт экенсиң. Мисалы үчүн азыр кыздар 18-19 жашында турмушка чыгып аткан болсо, алар апасынын койнунан эле келет да. Мисалы үчүн апасы дайыма жумшап, дайыма үйрөтүп жетишпейт. Көп нерсени ошо кайын журтунан үйрөнөт экен. Кайын журт кайнэжелери кандай болсо, ошондой болуп кетет экен. Мен ал өзүмөн мисал эле келтирип берем. Мен өзүм кайнэжелерим аябай тың. Өздөрү менен өздөрү бирөөлөрдүн жашоосуна аралашпайт, аябай тыккан кийинишет, жумуштары да тыккан да.
Анан мени эч ким тилдеген жок. Лика сен мындай жасадың, бош экенсиң, мындай экенсиң. Мен өзүм бош келин болгом да, чагым келгенде көп нерсени билбечүмүн. Анан көп эле келиндерде ушундай болот, 90%чы. Балаң менен жүдөйсүн, жыйнап жетишпейсиң. Биздин убакта дегенде 10 жыл мурда деле болсо деле биз оюбузга келбептир эле да, жанагындай шкафчиктерди алганы балдарыбызгачы. Дарын-дармектерин ордуна коюш керек деген нерселерди билбейт экен элебиз. Ошентип кыйналсам деле, жүдөсөм деле эч ким айткан эмес. Анан акырындап ушу кайнэжемдердин кылган жумуштарынан, сүйлөгөндөрүнөн, кийингендеринен үйрөндүм мен көп нерсени. Ошол барган жеринен деген сөз бекерден айтылбаптыр да. Келинден эмес, барган жеринен деп коет го. Ал эми ушул блог жаатына кандайча келип калдыңыз? Негизи эле ушул келиндердин көйгөйүн көтөрүп чыгуу маселеси кантип оюңузга келди же бирөө жарым сунуштадыбы? 3-4 жыл мурда TikTok'ту, Instagram'ды таккай көрчүмүн да. Калтырбай эч нерсени. Анан көпчүлүгү эле, мисалы үчүн чубак ажы өтүп кеткенден кийин бир эле чубак ажы келиндерди колдоп сүйлөчү да. Жеткиречи. Анан мен ойлобосун элдер өзүнүн чубак ажыга теңейт экен депчи. Мен жөн эле өзүм оюм да бул. Чубак ажы өтүп кеткенден кийин эч ким колдобоптур. Жалаң эле психологдор чыгып кетти, кийин мода болуп кетти го. Психологдордун баардыгыдан аял мындай болуш керек, аял мындай болуш керек деп эле айтып атышат. Неге аялдарга эле көп басым жасашат? Эркектердин минустарын айтышпайды. Негизи жаратылышта эркек сулуу болуш керек да. Мындай по факту айткандачы. Мисалы үчүн арстандын деле эркеги сулуу го. Башка мисалы үчүн жаныбарлар, куштардын деле эркектери сулуу болот да. Анан сулуу болуш керек, идеалдуу болуш керек, анан жаап жашырыш керек жамандарын деп эле бүт аялдарга айтыла берсе, мен ичимен мындай күжүгү пайда болот эле да, эмнеге деп. Ошол максатта баштагам, бирок ал убакта мен өзүм хейтерлердин сөздөрүнө даяр эмес экен элем. Мен токтотуп койдум, көтөрө албадым да, чынында. Кийин анан 1 жыл, 2 жыл өткөндөн кийин кайра баштадым. Дагы эркектердин минустарын айтып баштадым, аялдарга поддержка берип баштадым. Кийин анан кызым жүктүү болгондон кийин төрөдүм, убактым болбой калды. Анан бир аз эс алып, анан дагы баштадым, бирок мына 3-сүндө даяр болуп калыпмын. Мен үчүн кыйын болгон жок, улантып кетиш, көтөрүш. Азыр хейтерге деле көңүл бурбай калдым. Эми алар көп айтып коет, алар деңгээлине жараша сүйлөп атат алар депчи. Негизи деңгээлибиз баардыгыбыздыкы бирдей эле, түшүнүк ар кандай да. Ар кандай системада бир үй бүлөдө ар кандай система болот да. Алар өздөрүнүн оюнун айтып атат деп эле калып кетем. Кээде ачуум келет, катуу жооп бергенге туура келет. Ошондой. Жолдошуңуз жалпы бул чыгарып аткан видеолоруңузга, сүйлөп жаткан сөздөрүңүзгө негизи кандай дейт? Мындай колдойбу ошол жактан? Дайыма колдойт. Видео тартпай калсам тарткынмын деп айтат. Туура нерселерди айтып атасың дейт. Кайын журтум деле айтып турат. Туура нерселерди сүйлөп атасың. Анан комментарийде көп байкап калам, бунун кайын журту бар экен, не дейт экен депчи. Муну кой деген адам жокпу депчи. Анан мен элементарный мындай базовый нерселерди эле айтам да. Мындай эртең менен туруп бет кол жууп, тишибизди жуйбуз го. Ошондой эле нерселерди айтам, бирок мамиледе болгон нерселер да. Анан ошолорго жаман көз карашта, түз эмес көз карашта караган адамдарды мен жакшы түшүнө бербейм. Бизде бардыгы эле туура жашап аткан элдердей эле деп ойлойм. Жолдошум туура кабыл алат, колдойт, кайын журтум колдойт. Алардын деле жашоосу ошондой. Өзгөчө кайнэжелер көп жазышат, кайненелер көп жазышат. Менин деле кайнэжелер аял да, аял киши да. Түшүнөбүз бири-бирибизди. Алар деле ошондой жакшы жашоону, ынтымактуу жашоону каалашат деп ойлойм. Айтып чыккан сөздөрүңүздү алдын ала бирөөлөр кеңеш бербей эле, өзүңүз эле жашоодон алып туруп эле, даярдыксыз эле өзүңүздүн оюңуз менен сүйлөп чыгырсыз. Ооба, мисалы үчүн мен даярданып дагы көрдүм да. Даярданып видео тартып көрдүм. Окшошпой койду. Анан мисалы үчүн эшикти шыпырып жүрөмүнбү, идиш жууп жүрөмүнбү, бир нерсе келип калдыбы, чуркап барып тартып коюшка үлгүрүшүм керек да. Ал нерсе кайра башыма келбейт. Ал сөздөр, ал эмоция келбейт. Жазып кое албайсың, мисалы үчүн колуң бошобойт. Ошол убакта тарткандарым, видеолорум жакшы кетет. Себеби ал жерде мындай көңүл бар, душа бар дегендей да. Анан сонун коозоп сүйлөп чыгып атышпайбы көп элечи, мынтип өздөрүнө өздөрү интервью беришип. Ал жерде мындай жасалмалык бар. Атайын даярданган, ичинен чыккан жок да. Просмотрдагы кетпейт, адамга кирбейт, өтпөйт да. Башыңа келдиби, бир нерсени терең ойлонуп калдыңбы, барып тарта коюш керек. Даярданбаш керек. Атайын окуштун деле кереги жок азыр. Анан үйрөтүшөт го азыр курстарга мүнөткүлө, мобилографияны үйрөнгүлө, анан кантип тартканды үйрөнгүлө, кантип миллион просмотр алсак болот дейт го. Алардын бардыгы бекер деп ойлойм. Душа керек, желанияң болуш керек.
калуң. Лика айым ошол айтсаңыз келин болгондо негизи эле жан дүйнөңүз өзгөрдүбү? Мен элестеткен да эмесмин. Келин болгондон кийин мынтебиз. Биз убакта андай нерсе жок эле да. Биз сурабайт элек, азыр кыздар сурайт, эмнең бар, ким менен жашайсың, тойдон кийин каякта жашайбыз, эмне жумуш кылабыз, канча балалуу болобуз деген суроолорду такташып алышат да көп кыздарчы. Биз антип ойлонбоппуз, элестетпеппиз деле, бирок бактыма жараша жаңы келин болгонумда ошо кайненем мага көп фундамент болуп берди деп ойлойм. Себеби мени сындырып койгон жок. Ошол келин убагыңда жашоо мындай, бойдок кезиңде мындай деген айырма болгон жок мендечи. Мен кенен каалаган кийимимди кийип жүрдүм, чогуу барып жүрдүм каалаган жагына. Өзүмдүн көбү айтат, кыз болбойт депчи. Ооба болбойт. Келин кыз болбойт. Кайненең өзүң апаңдай болбойт баары бирчи. Мамилең жакшы болушу мүмкүн. Биз аябай мамиле жакшы болду. Ортобузда сыр жок эле эч кандай. Кайненем мени аябай түшүнчү да, бул жаш келин депчи. Бардыгы эле кайсарлык кылат. Жаңы келин болгонуңда бардыгынын өзүнүн мүнөзү бар, өзүнө жараша. Ошолордун бардыгын көтөрөт болчу кайненем. Анан мага билинген жок. Тескерисинче мен мындай сонун эле жашоондо жашадым. Келин болуп мындай кыйналган жокмун. Эгерде сизде бир жолу мүмкүнчүлүк болсо, кайра кайтып барганга, бойдок кезиңизге деп коелу. Ошол кездеги Ликага эмне деп кеңеш берет элеңиз? Негизи өткөн убагыма мен өкүнбөйм эч качанчы. Азыр оюма дагы келбей атат мынтип мындай нерсени оңдойт элем депчи. Мен кылган каталарыма дагы, көргөн жакшы, жаман күндөрүмө дагы, бактылуу, бактысыз күндөрүмө дагы, сааттарыма дагы бүт бардыгынан ыраазымын. Бир нерсени катачылык кетирип алган болсом, туура эмес сүйлөп алган болсом, эч качан өкүнбөйм. Ал нерсени өзүмө тажрыйба деп эле чогулта берем. Экинчи кайталабайм депчи. Чоң ката кетирген болобуз, эгер биз бир катаны кетирдикпи, ошону кайра кайталасак. Ошол кылган катачылыктарыма, туура эмес кылган нерселеримен мен сабак эле аламын. Эч ойлонбойм, мынтет элем, өзгөртөт элем деп айта албайм. Демек, реалист турбайсызбы? Ооба. Коомдо келинден көп нерсе талап кылышат. Эмне үчүн келинге сүйүү эмес, биринчи милдет берилет? Эми ал илгертеден калып калган го дейм. Себеби мурун эми мен элестете албайм, айта албайм, эч ким айтпайт да эми. Мен тайнем менен сүйлөшүп отуруп калганда деле мурда кичинекейибизде биз мынтчелек анчелек деп айтып берет, бирок ошондо дагы мындай жакшы жашаган үй бүлөлөр бар да, милдеттендирбегенчи. Мен ойлойм, ошо образование жоктугунан болуш керек деп чектөөлөрдү киргизишкен балдарыначы. Азыр мисалы үчүн мен бир балам, бир эле ата энеден төрөлгөн балдардын мүнөздөрү ар кандай болот да. Мен бир балам характери бир аз оорураак да. Эми бирок ал генде бар, канда бар. Мен ошого жараша мамиле кыламын. Илгеркилер кааласаң каалабасаң да бир калпта кетишиң керек. Сен ыйлабашың керек, сезимдериң билдирбешиң керек. Мисалы үчүн бир күчүк өлүп калдыбы, ыйлабашың керек. Бизде шылыңдайт болчу да. Бир мышык эшикте калып калды, үшүп калды, ыйлап койсуң, эмнеге ыйлап атасың? Ошого да ыйлайсыңбы деп биз баягы сезимдерибизди бууп, туттап койгон да. Ошо бирөөнү басмарлап бүт бардыгын бирдей кеткенге үйрөнүп калышкан деп ойлойм. Мен илгерки адамдарды деле күнөөлөбөйм. Эски адамдарды мисалы үчүн азыр мурунку эмеден, системадан чыгарыш деле кыйын болуш керек. Ошол боюнча кала берсе керек менин оюмча. Милдеттүү, келин милдеттүү, эркек милдеттүү, кыз милдеттүү деп ушинтип жашашкан да. Төрөгөн, мисалы үчүн 10-дон 15тен төрөгөн, эмне үчүн төрөп атканын билбесе керек деп ойлойм, мисалы үчүнчү. Жумуш кол керек болгонбу, малга кайтарыш керек, койго кайтарыш керек болуп. Билишкен эмес да, азыркы жаштар билет да, мындай окутам, балдар мындай инсан болушун каалаймын депчи. Ошо төрөп алып, кийин эмне болот бул бала деп келечегин ойлобосо деле керек деп ойлойм. Көпчүлүгү бардыгы эмес. Мисалы үчүн мен бир жерде иштеп калганмын. 70ке, 80ге, 60ка чыккан эжелер бар эле да. Кээ биркилер анча жакшы баса албайт эле. Бирок иштешет болчу да. Алардын көз карашы башкача эле. Жаштар менен бир агымда кетчү. Бир волнада деп коет го. Ошо бир толкунда жүрө берет эле да. Мен ал убакта 17-18 жашар элем, бирок ошол чоң апалар, чоң эжелер мендей бирдей ой жүгүртөт элек. Себеби алардан мисалы үчүн мени машыктырбай койсоң, мээң деле карып кетет да, үйдөн чыкпай мен болду 50ге чыктым, 60ка чыктым деп азыр жатып алгандар көп да. Эми жаман угулушу мүмкүн менин сөзүмчү. Бирок иш кылбай, болду балдарым, келиндерим бар, ушулар кыла берсин деп милдеттендирип жатып алган болсоң, эрте карып кетесиң. Ошол иштеп жүргөн айымдарды, эжелерге мен азыр элестетем да, туура эле кылган экен депчи. Ошондо ойлочу элем да, эмнеге иштешет экен депчи. Балдар, кыздар бар го, багат да деп көрсө, алар өздөрүнүн пайдасына үйдө отуруп алып келиндер менен чукуш башып жүрүн,
бир мисалы үчүн тазалыкка көңүл бура берет го, кайнэнелерчи мынтпедиң, антпедиң депчи. Ошондой нерселер менен алек болбош үчүн тазалыкка байлабаш керек да өзүңдүчү. Туура эле деп ойлойм. Ошол активный образ жизни уланта бериш керек, кайсы возрастка келбегин. Бирок мына ошол айтып атпайсызбы, илгери билимсиздиктен балким ал себеби такамдуу экенин билбейбиз, балким салтка такай беришкен, андан мурун биздин кайненелерибиз мындай кылган, силер дагы ушундай кылышыңар керек деген түшүнүк болгон. А бирок азыркылар өзгөрдүбү ошол түшүнүк, кандай ойлойсуз? Ооба, өзгөрүлдү. Мен Инстаграмда деле келиндер менен, эжелер менен көп сүйлөшөм, жашоомдо деле көп сүйлөшөм. Каерге барбай, сен инста келинсиң, кел сүйлөп берчи деп ошентип калышат. Анан ойлору такыр башкача. Мен келинимди бөлөмүн, мен өзүмдүн кайнэжелерим деле ошентип айтат. Мен балдарым менен чогуу жашабайм, бөлөм калагында жашашат деп. Мен ойлойм, кийинки муун сонун кайнене болобуз деп, кот-постон кыздарыбызды бере берсек болот деп ойлойм. Мен дагы балдарымды ушундай тарбиялап келемин. Элестете албайм, менден бир нерсени сурап, уруксат сурап бир жумуш жасаганынчы. Эми кеңеш сураса оюм менен бөлүшөм, менден сураса. Бирок мен чече албайм, чечким келбейт, туура эмес деп ойлойм. Бирок ошондо азыркы келиндер кандай болуп калды? Билимдүү болуп кетиштиби, сабаттуу болуп калыштыбы? Эмнеден улам мындай ой жүгүртүүлөрү башкача болуп калды? Үйдүн тиричилиги, үйдүн жумушун билсең, бул сонун нерсе, эптесең сонун нерсе болуп калган да. Бирок ошол эле учурда башка нерселерди дагы жасап атышпайбы? Азыр келиндер үйгө дагы жетишип атат. Мисалы үчүн кир машина бар, пылесос бар, азыр келиндерге памперс бар, жыргал деп айтышат го. Бирок ошол учурда ооба жыргал жакшы, ал жагычы оңой. Бирок башка жумуш менен алек болуп атпайбы келиндерчи? Азыр менин Инстаграмга кирейин, бүт эле бизнес кылып жүргөндөр. Эми айта албайм бардыгы деп, бирок келиндер көп жумуш иштешет экен. Мен ушул убакка чейин жолдошумдун мойнунда отурганчы, эч нерсени менин ишим жокчу. Бирок келиндер жетишет экен. Балдары ооруп калса дагы мындай ооруп калды деп өздөрүн чектебейт экен да. Анан кийин экинчиси өзүбүздүн апаларыбыз, энелерибиз, сайнелерибиз бүт баары эле буту ооруйт, бели ооруйт. Аба ырайына бир таасирин тийгизет экен, күн келатат, анан бутум башталды деп айтып калышат го. Азыр рак оорулары көп, анан давление оорусу менен оорушат, кан басымы жогорулапчы. Ошолордун баардыгы ошол өзүнүн каалоосу менен жашабагандыктан келип чыгат болуш керек. Бүт баардыгы эмоционально, нервтен ооругандар көп азыр. Анан келиндер ошондой болбоюн. Мисалы үчүн мен дайыма өзүм оорубаганга аракет кылам, тиленем ошо оорубайын, балдарыма мындай жүк болбоюн депчи. Мен эң чоң салымым ошол болуш керек деп ойлойм. Анан бүт эле келиндер ошентип ойлоп, балдарыма, кыздарыма жүк болбоюн, өзүмдү жакшы карайын, өзүмдүн каалоом менен, өзүмдүн көз карашым менен жашайын деп максат ошол болуш керек деп ойлойм. Кайненеге кызмат кылбайм же андай деген мааниде эмес ал. Келинге коюлган талап менен күйөөгө болгон талап экөө теңби? Эгер тең эмес болсо айырмасы эмнеде? Келиндер мындай болуш керек, күйөө мындай болуш керек деп айтылат эмеспи? Мисалы, күйөөгө чыкканда деле күйөөнүн деле милдеттери болот да, айрым милдеттерчи. Ошону менен келинге коюлган милдеттер бул экөө теңби же айырмасы эмнеде? Кандай же туура эмес коюлуп калганбы ушул талаптар жалпы? Балким эркектерге жеңилирээк коюлуп калган, мындайча айтканда. Мисалы үчүн азыр көп блогерлерден да байкап калам да. Тең укуктуулукту каалашат азыр аялдар деп комментарийге деле көп жазышат. Блогер мырзалар деле айтып келишет да. Негизи жаратылышта тең укуктуулук деген жок, ал болбогон нерсе да. Юридический жактан болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ажырашып кетсе, үй ортодон бөлүнөт, болгон мүлктөрдүн баардыгы бөлүнөт деген сыяктуу. Же болбосо бир чыр чыгып кеткен болсо да, аял кишинин укугу кандай, эркек кишинин укугу кандай, мен аларды билбеймин. Бирок жаратылышта андай мүмкүн эмес. Мен мисалы үчүн жолдошум кылган жумушту мен жасай албаймын. Мен кылган жумушту жолдошум жасай албайт. Бүт баардыгы өзүнүн милдети менен. Бирок кылына турган иштер, мисалы үчүн үйдүн ичинде, же болбосо финансы жагынан боло турган болсо, бул мүмкүнчүлүккө жараша боло бериш керек. Мисалы үчүн жолдошуң айлыгы 30 000 боло турган болсо, бирок сен базарда иштейсиң, сен айына мисалы үчүн 200 000 табасың. Анан мен 200 000 табамын, сен 30 000 табасың дебейт да аялдар. Бардыгын эле ошо тапкан акчасын үйүнө жумшалат, балдардын келечегине жумшалат да. Анан эч ким, аялдар тең укуктуулукту талашпайт. Жөн эле аял киши назик болгондуктан азыр көп эркектер аялдардан дагы назик болуп кеткендер бар да.
Анан ошол эле блогерлер, ошол эле эркектер мисалы үчүн үйлөнгөндө кыздарын, аялдарын кошо Россияга алып кетишет, башка жака алып кетишет, талаалап иштегеничи ошол убакта айтышпайт да тең укуктуулук болбош керек, мен акча табышым керек, сен үйдө отур дебейт да. А бирок аялдар сүйлөп койсо эле, мисалы үчүн депутат айым аялдарды колдоп кое турган болсо, сразу ызылдашып чыгышат да, силер тең укуктуулукту каалап атасыңар депчи. Эгер ошондой законный түрдө, закон түрүндө дагы тең укуктуулук каралган болсо, ал мүмкүн эмес. Эгер аялың жетишпей аткан болсо, эркек киши жардам берип кое бериш керек үй жумуштарына. Эгер эркек жетиштире албай аткан болсо, багып жетиштире албай аткан болсо, мүмкүнчүлүгүнө жараша аял деле акча таба бериш керек. Азыр ошондой заман. Айрымдары мисалы айтып коет го, айрым айымдар деле ошого макул. Мисалы бирөө бирөөгө баш ийип жашаш керек. Мисалы эркекке баш ийип жашасаң бактылуу болосуң дегендейчи. Мисалы үйдө эркек эмне деди, болду, ошол акыркы сөз эркектен болуш керек деген. Биз ошого кошуласызбы сиз? Мен көп сүйлөп коюшум мүмкүн жолдошума, эркелеп бир катуу сөз сүйлөп коюшум мүмкүн. Бирок жолдошум аял кишини туура түшүнөт. Сен азыр эмоциядасың, сүйлөп кое бересиң. Мисалы үчүн таанышып калган болсок, мен катуу сөз сүйлөп коюшум мүмкүн ойлонбостончу, бирок жолдошум ошону туура кабыл алат. Ошол нерсени көп эркектер түшүнбөйт болуш керек. Мен сүйлөп кала берем. Кайра 1 саат 2 сааттан кийин кайра мурункудай сүйлөшүп жүрө беребиз экөөбүзчү. Ошо көп эркектер ошону түшүнбөгөндүктөн чоң маселеге айланып кетет да. Бирок аял киши көбүнчөсү биз жөн эле сүйлөп коебуз, жөн эле тартынып коебуз, жөн эле мындай жинине тийип коебуз, кызгандыргыбыз келип кетиши мүмкүн да аялдар. Ошону туура кабыл алып эле бул аял киши деп эле коюш керек. Эркектин күчү ошондо менин оюмча. Бирок аялдар моюн сунуш керек. Мисалы угуш керек эркекти. Угуш керек. Мен канча бир нерселерди сүйлөбөйүн, мындай болуш керек, андай болуш керек, бир чечимди кабыл алар да, мен 99 жолу өзгөрүлөм. Кечинде бир сөздү сүйлөйм, эртең дагы бир сөз сүйлөйм. Жолдошум жөн эле макул деп коет. Бирок окончательный решенияны жолдошум кабыл алат. Бирок айланып тегеренип баары бир мен өзүнөн сурайм, ошол айткандай болот. Эгерде мисалы үчүн үйдөгү эмеректерди алмаштырыш керек болсо, үйдүн планировкасы, мен кандай үйгө биз эми буюмду биз колдонобуз, аял киши конокту мен күтөмүн, кандай идиш аяк аламын, диванды кайсы жерге коёмун, кандай кылсам мага ыңгайлуу болот, аны мен чечемин. Жолдошум аны туура кабыл алат. Негизи мен сизге бир суроолорду даярдап атканда ойлонуп ошол эмне жөнүндө болсо деп, анан мен дагы ойлондум, ошол баягы айта албай калган сөздөр, айтылбай калган кептер бар. Ошон үчүн биз ошол именно келин менен кайнененин ортосундагы бир чечилбей калган маселелер тууралуу сүйлөшсөк жакшы болот беле дейм да. Мисалы азыркы жаш кыздар бүгүнкү замандын кыздары кайнене кайната менен турууну мисалы каалабагандар көп да. Дээрлик көпчүлүгү эле өзүнчө жашаганды жактырат да. Негизи сиз ошол жагынан кандай ойлойсуз? Чогуу жашаш керекпи? Кайсынысы туура дейсиз? Кайсы жылы Океана менен Кутман үйлөнгөндө бир интервьюсун көргөнмүн. Каяка бир жерге интервью беришкен, ошондо айтышканда Кутмандын ата энеси балдарына айткан экен да, азыр биздин ден соолугубуз жакшы, өзүбүздү өзүбүз карай алабыз, силер бутуңарга тургула, бөлөк жашай бергиле деп бизди чыгарды деген да. Бирок ошол убакта мен түшүнбөгөн экенмин ал нерсеничи. Жөн эле көрүп койгонмун. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин түшүндүм. Анан мен дагы балдарымды Кудай буйруса бөлөмүн депчи. Себеби жөн эле мисалы үчүн бир кайнен кайнатаң эмес башка бирөө болсо деле кысыласың да, кеңири жашай албайсың. Өзүң кеңири бир чечим кабыл ала албайсың. Ошон үчүн балдарыбыз эрте өсүп, эрте мындай жоопкерчиликти алыш үчүн биз бөлүшүбүз керекпиз. Биз деле ар бир адам өзүнүн мүнөзү менен жаралат. Келинимдин деле мүнөзү бар, баламдыкы деле бар, меники жолдошумдун деле мүнөзү бар да. Анан биз дагы келинге уят деп биз дагы мүнөзүбүздү кысып жашай албайбыз. Биз дагы эң эркин жашабыз келет. Жолдошум экөөбүз. Келиним дагы мисалы үчүн мен деле убагында келин болгонмун. Кеңири каалагандай ичип жеп, каалагандай кийим кийип, экөө эркелешип, жытташып, сонун жанагы убакыт өткөндө мисалы үчүн айтып калат го, сен жаман эле нерселерди издей берет экенсиң, адамда жаман нерсе кала берет дейт го. Ошол жаман нерсеси, жаман күндөрү көп болгон үчүн жакшы күндөрүн эстей албайт да адамчы. Мен келечекте балдарым менен келиндеримдин жашоосунда жакшы күндөрү көбүрөөк болушун каалаймын. Мен алга тоскоолдук кыла албайм эч качан. Бактылуу күндөрүн экөө эркелешип, балдары төрөлгөндө ошону менен рахат алып, балдарын өзү кийинтирип, карап, жоопкерчиликти алып, ошол бактылуу күндөрүн көбүрөөк өткөрсө, мен ойлойм 15-20 жылдан кийин
ынтымактуу, сүйүүсү өчпөй сонун жашашат деп. Бирок мисалы биз деген ар дайым эле жаш бойдон ушул бойдон калып кетпейт экенбиз, баарыбыз карыйт экенбиз дегенчи. Анан кийин баягы ал күчтөн тайган убакта таяна турган бирөө болуш керек дешет, ал кандай болуп калат? Ата энеге баласы ар дайым жаш бала боюнча кала берет да. Кайсы 40ка, 50ге, 60ка чыкса деле биз ата эне боюнча кала беребиз, алар бала боюнча. Анан бир жумуш баштаарда биз тоскоолдук берип коюшубуз мүмкүн. Биз өзүбүздүн тажрыйбабыздан келип чыгып, жок балам кой, аны кылбайлы кой деп биз артка тартып коюшубуз мүмкүн да. Анан келиним дагы ээн эркин койгонун себеби ал дагы бир личность да, мен дагы бир личностмин. Экөөбүз эки личность, эки күчтүү личность бир үйгө батышпайбыз да. Мен башкача жашагым келет, ал башкача жашагысы келет. Анан кийин 10-15 жылдан кийин мен минимум айтып атам, балким 20 жылдан кийинби жанагылар өздөрү эле компромисске келип калат. Чоң улууларды түшүнүп калат, себеби алар өздөрүнүн баласын тарбиялады да. Анан мени түшүнүп баштайт, мен аны түшүнүп баштаймын. Анан ошол күчтөн алдан тайганда мен ойлоймун, өздөрү эле буурооруп карап бизде мындай камкордугун алып баштайт деп ойлоймун. Себеби мен жаңы келин болуп келгенимде, мисалы үчүн жакшы мамиле кылды. Мисалы үчүн мен эмес, любой эле келин жаңы келгенде топок кез болот да, ал эмнени билет, ал өзү бала бөпөдө. Анан кийин ага катуу сүйлөп, сен мынтишиң керек, ал келин статусуна ээ болду деп эле ал бүт бар жокту билет деген эмес да. Мисалы үчүн 30-40 конок келип калат. 30-40 конокто тоскон эмеспиз биз кыз малыбызда. Азыр эле бирок кыздар кыйын негизичи, бирок ошол маалда билбейт эле көп нерсени. Анан канчалык таттуу сүйлөп, жакшы сүйлөп, көңүлүн алып койсоң, мээрим төгүп койсоң келиниңе, ошол сага кайтып келет. Өздөрү айтышат, комментарийге жазышат да, жашоо бумеранг, эртең эле сен дагы кайнене болосуң депчи. Жок, аны мен манипуляция кылбаш керек. Биринчи жаңы келин келдиби, аны батырып алышың керексиң да. Наставник, жакшы наставник болушуң керексиң, үйрөтүшүң керек. Демек бул дагы каалоодон дагы дебесизби? Адам азыр мисалы мурунку келиндер балким буну милдет катары көрүп эле карашым керек деген милдетти баягы желкесине коюп алышып, анан ушудан улам өздөрүнүн жүрөгүндө бир ушу кайненесине же кайнатасына болгон сүйүү болбой эле милдет катары көрүп эле карап келишкен. Мурда мүмкүнчүлүк көп болгон эмес азыркындайчы. Азыр интернетте отуруп алып эле бай эр кыздарды көрүп атам. Бирөөнүн товарын алып эле бир жака алып барып сатып акча табышат. Эркектер деле ошондой. Азыр жумуш көп. Мурда болсо ушунун үйү жайы калат, мал коюу меники болот. Ошо турмуш тиричилик баягы эле образование жоктугунан адам өзүн таппай, жумушун билбейт да, эмне менен алектенишин билбейт. Бала төрөйт, ошо кайнененин кызматын кылат, ушунун байлыгы мага калат, балдарыма калат деген мааниде эле. Азыр андай эмес да, бирок милдет кылышат, мен үйүмдү, баламды сага бердим, сен мага милдеттүүсүн кызмат кылганга депчи. Азыр келиндер өздөрү деле таба алат да, мисалы үчүн ошол жака кетирген энергиямды, идиш жака кетирген энергиямды мен өзүм деле таба алам да депчи. Ошон үчүн кайната кайнелер милдет кылбаш керек, үй жайын, балдарын сага берип атамын депчи. Келин, мисалы үчүн мен садикте иштегенмин, бала бакчада иштегенмин. Аталар көтөрүп келет эле, мына желкесине отургузуп алып келишет кыздарынчы. Анан кээ биркилер мать одиночкалар тарбиялап аткан болот, жалгыз кызынчы. Мага дагы бирөөнүн ошондой кызы келет да, ал жок жерден чоңоюп калбайт го кыздарчы. Анан өткөрүп койгон жери барбы кайната кайнененчи? Келингечи эч нерсе өткөрбөйт. Анын төрөгөн эмес, баккан эмес, ысык суугуна күйгөн эмес, мээрим төкпөгөн болсо, ал ошондой мамилени кайра кайтарып коюшу мүмкүн. Келин дагы бир күн балпайган эне болот да, балдары чоңойгондо. Ошон үчүн жаңы келин келгенде жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылып, мээрим төгүп, ошону кийин ала тургандай болуш керек. Балким азыркылар карыганда балким кыймылга көбүрөөк келет, хобби деп коет го, хоббилерин таап алып алектенип баштайт. Европанын кинолорун деле көрөбүз. Интернет, Instagram бардыгына жеткиликтүү. Кыргыз жарандар деле жүрөт го. Италияда жүрөт, Францияда жүрөт, прямой эфир кылышат, түз эфир кылышат. Анан ал жакта аялдары өзүн карап жүрүшөт, ухоженный мындай тырмактарын карап, чачтарын карашат, мен карып калдым дебейт. Достору менен жолугушат, башка өлкөлөрдү кыдырышат да. Мен ойлойм, биздин муундагы ошондой кемпир болобуз деп. Сизге негизи Инстаграмыңызга айтып атпайсызбы, башка келиндер менен дагы сүйлөшүп калам дегендейчи. Анан ошол келиндердин айтып берген окуяларынан мындай зээниңизди кейиткен, мисалы сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, мен өзүм жакшы үй бүлөгө түштүм депчи, кайненеңиз жакшы мамиле кылыптыр, бул нерсе албетте сонун
Анан бирок ошол сизге көбү деле кайрылат да, мисалы ушул жаат боюнча сиз алып чыгып аткан үчүн көйгөйлөрдү анан ушундай зээниңизди кейиткен кандай окуяны эстей аласыз? Жазылган каттар тарабынан. Келиндердин эң көп көйгөйү бул төрөттөн кийин тынчтык бербейт дейт. Төрөп келгенде эле жумушка салышат дейт да. Анан кийин мен ошондой видеом дагы бар. Төрөп келгенден кийин келбей эле баланы көргөнү, сразу эле ишке салбагыла деген видеолорум бар да, анан ылайым өзүңдөй келин келсин деп каргагандар бар да. Бул деген бет колун жууп келейин деген эле нерсе да. Кантип жумшайт дейм да ошол төрөп кыйналып келген аялдардычы. Анын арасында эркектер дагы бар. Сабап салды дейт, көп элечи. Көп эмелер мени кыйнап түйшүккө салып салды, өзү башка кыздар менен жүрөт, жолдошум, эмне кылсам болот дейт да. Анан кете турган жери дагы жок. Жанагы балдары менен батпайт экен, эркектер бата берет экен апасынын алдындачы. Бала, аял киши жоопкерчилик көбүрөөк бизде да, балачы. Көбүрөөк эртеден кечке бала биз менен отурса, бизди ээрчийт, ыйлайт, биз жок жашай албайт. Бизде эч ким эне боло албайт, камкордук кыла албайт. Ошондуктан балдар менен каяка барам деп чыдап жашай берген сайын басмырлай беришет экен да. Анан көп келин айтат, үйүмдө условиям жок, шартым жок тиричилик кылганы, бирок жолдошум сонун машина минип алган депчи. Бирок чынында ошол нерсе бар. Көбү айтышы мүмкүн азыр келиндер жыргал депчи. Бирок аябай начар шартта жашаган келиндер аябай көп экен. Ошондой эркектер биринчи өзүңөрдүн балаңарды, аялыңардын шартын караш керек деп айтмак элем. Айылга барсаң, мисалы үчүн келиндер улакчылардын колундай болуп кеткен, колдоручу, денелеричи катып, мындай сырттан эле көрүнүп турат да. Анан ошондой түйшүккө салып коет дагы, апасына кызмат кылганга салып коет дагы. Анан өздөрү мындай ухоженный кыздарды карап, сүйүп жүрө беришет да. Бирок эмнеге ошол шартты ошол көчөгө башка аялдарга кетирген акчаны өздөрүнүн аялдарына кетирбейт? Мисалы үчүн эркектер дагы көбүнчө катачылык кетирип коет. Мындай шайыр, ачык бир нерсени кылам, бир нерсеге жетем деген окуган, билимдүү кыздарды алып алат дагы. Өздөрүнө жагат ушундай кыздар. Бирок алгандан кийин өзгөртүрөмүн деп аракет кылышат да. Бир канча убакыт өткөндөн кийин сен мени укпай атасың, сен мага баш ийбей атасың деп баштайт да. Эркектерге өздөрүнө баш ийиш үчүн өздөрүнө жараша тең теңи менен деп коет го. Өздөрүнө мындай талаптарына ылайык кыздарды алыш керек да андачы. Анан мындай ачык сонун кыздарды алып алып, анан кийин жер менен жексен кылып жок кылып салбаш керек. Анан ажырашып деле кетип атпайбы? Мага мындай послушный кыз керек болчу, бул мынтип кетти депчи. Анан соц тармактар анан айтып чыгат, сен убагында күйөөңдү укпаптырсың да, ошон үчүн ушинтип кеттиң депчи. Мурда болчу ал. Жөн эле аял киши үйдүн тиричилигине жаралган деген түшүнүк, система мурда болчу. Азыр андай эмес. Колуңан келеби кылышың керексиң. Азыр аялдардын колунан көп нерсе келет. Ал нерсеге мындай каршычылык көрсөтпөш керек. Жөн эле аял киши идиш аяк менен убара болуп өтүп кетпеш керек бул өмүрдөчү. Анан көп келиндер жазышат, кайненем катуу сүйлөдү. Көп айтат, өзүм кызымдай эле көрөм. Силер деле өзүңөрдүн апаңардай кабыл албайсыңарбы биздин сөзүбүздү дейт да. Жок, кабыл ала албайсың. Мисалы үчүн өздөрүнө карама каршы мисал келтирип берейин. Күйөөлөрдүн кайненеси, аялынын апасы катуу сүйлөп койсун, ажырашып кетишет. Сен апаң билесиң мага мынтип сүйлөп койгон. Ошон үчүн болду, мен сени карабайм, жашабайм деп балдарын дагы карабайт, алимент дагы төлөбөй коюшат да. Эмне үчүн кайненелердин сөзүн келиндер көтөрүш керек, өзүнүн апасындай кылыпчы. Анда күйөөлөр деле өзүнүн апасындай, өзүнүн атасындай көрсүн да кайненесинчи. Ал мисалы үчүн сенин апаңа мээрим калган, бизди урушат, урат деле да. Бирок баары бир жашай бересиң, кечирип жашай бересиң. Себеби өзүнүн апаң. Мээрим төгүлгөн, ысык суукту чогуу көргөнсүң. Кайнене бул өзүң апаң эмес да, анын ар бир жамандай жөнөкөй сөздөрү да сага катуу тиет. Сүйлөгөнү келгенде өзүңдүн кызымдай мамиле кылып атамын, өзүң апаңдай кабыл алгын дейт дагы. Анан бергенге келгенде өздөрүнүн кыздарына көбүрөөк нерселерди берет, өздөрүнүн кыздарынын балдарына көп көңүл бурушат кайненелер. Сырдашат. Жумушка келгенде өзүң апаңдай кабыл ал деп коет. Бирок башка жагына келгенде өзүнүн апасындай мамиле кылышпайт. Баары бир миң жакшы бол, мамилең жакшы болсун, бирок анча-мынча нерселерди баары бир айтпайт сага. Сенден бекитип кыздарына берет баары бир. Эми бул табият да, эми аны өзгөртө албайсың да. Өзүм кызымдай болот, өзүм апамдай болот деген нерсе туура эмес. Баардыгы өзүнүн чеги менен өзүнүн милдеттерин аткарып эле жүрө бериш керек. Демек келин кыз боло албайт. Кайнене апа боло албайт. Жок, боло албайт андай. Ар ким өзүнүн ордунда. Ооба, ошол келгенде мээримин төгүп коюш керек жаңы келинге. Жакшы туура багыт көрсөтүп коюш керек. Ошого көнүп кетесиң. Мисалы үчүн
намаз окубай келген келиндер ушу намазды жакшы кармаган, тутунган динчил адамдар болсо уялып эле ошолордой болуп кетесиң го. Ошондой эле да. Кайнына кандай болсо келин да Кудай буйрса ошондой болот. Анан жогоруда айтып кеттиңиз го, эми балдардычы, мисалы кыздардын кандай десем, публикада жүргөн кыздар менен сүйлөшсө, мисалы да, соц тармактарды активдүү алып барган, мындай сүйлөп, укмуш, өздөрүн көрсөтүп жүргөн кыздарды деле сүйүп калышат, мисалычы, кызыгып анан сүйлөшүшөт дагы, анан оюнда ушундай болобу деп ойлойм да, мындай перевоспитаю муну депчи, укмуш өзүмө ыңгайлаштырып алам деп туруп, Сүйдүрүп алам деп ойлойт. деп туруп ойлойт дагы, анан ал кыз күйөөгө чыккандан кийин анан момундай кобра деп коюшат, кобра болуп чыга келсе, анан кыз кезиңде сонун элең, анан жаман катын каяктан чыгат депчи көрсө ушундай окшойт дейм да. Негизи балдар ушуну кылып алабы депчи, ар ким өзүнө ылайыктуу вкус деп коет го. Мисалы спокойный адам жакса, сага спокойный адам менен жакшы болсо, анда спокойный кызды тап. Мисалы ачык кызды алып барып алып туруп аны өзгөртсөң, андан ош бетер мындай бир агрессивный адам чыгып кетиши мүмкүн деп ойлоп калдым да, азыр айтып атсаңызчы. Ошол нерсе чын эле мындай ушундай болуш керекпи балким, Ошону менен оңдойбу адам түгөйүн бири-бирин жакшы табабы дейм да, ошондой эле. Кыздар дагы, балдар дагы бойдок кезинде бүт бардыгы маска кийип алышат, көпчүлүгүчү. Ооба. Анан мисалы үчүн Назик болуп эле. Назик болуп алышат, бирок назик эмес ал кыз. Балким сексуалдуу болуп алышат, бирок сексуалдуу эмес ал бала ойлогондойчу. Балдар дагы көп балдарды байкаймын. Тааныштарынын, туугандарынын жакшы машиналарын минип, статустарына коёт, стористерине коёт. Анан кыздар ошондой жашоону элестетип алат да. Анан жалгыз жашаймын деп айтат, бөлүнүп жашайм деп, ар кандай деп алдап айтат. Балким жашын улуураак болсо, кичүүрөөк кылып көрсөтүп айтышы мүмкүн да. Балдар, кыздарда деле бар. Экинчи маанилүү жери, биз мурда азыр апалар айтат го, биз өлбөгөнбүз, иштен өлгөн эмеспиз, биз ушунун баарын биз кылчубуз деп. Бирок кылчу алар балдарга көңүл бурбачу да. Бизге мындай көкүрөгүбүздөгү чака деп коеюн, чаканы биз толтурган эмес да. Сезимдерибизди бууп, биздин мисалы үчүн апа мына машинам сынып калды, оңдоп берчи десең, бар тур өзүң кыла бер деп ишин кыла берген да, мурункуларчы. Ошол маселе балдар үчүн чоң, биз үчүн болбогон бир нерсе да. Биз көрүп турабыз, оңдолбойт ал сынган машиначы. Анан кийин балдар чөйрөгө чоңойгон сайын довериясы жоголо берет да. Анан толбогон чакасы пустой боюнча калып кете берет дагы. Ошону башка бирөөлөрдөн издеп башташат. Азыр кызганган эркектер болот, аялынан көп мээрим талап кылган эркектер аябай көп таянып алгандарчы. Ошолор ошо ата-энесинен мындай жаман сөз уккан, балким ата-энесинен эрте калып кеткен болушу мүмкүн, жашоосу жакшы болбошу мүмкүн, бирөөнүн колунда өсүшү мүмкүн. Кыз балдар деле ошондой. Мисалы үчүн атаң жок өскөн кызсыңбы? Ошо жигитиңе айтышың керексиң. Мен атам жок өскөн кызмын, мага көбүрөөк көңүл буруш керек депчи. Ооруларын, детский травмаларын биринчи дарылап алыш керек деп ойлойм. Ошол нерседен чыгыш керек. Мен турмуш курсам, жашоом оң болуп кетет деп күтпөш керек да. Ал жерде жоопкерчилик деген бар. Сен өзүңө жоопкерчилик ала албайсыңбы? Өзүңүн чувстволоруңа жоопкерчилик ала албайсыңбы? Үй бүлө жаратпаш керек. Өзүңдүн жүрөгүңдө так барбы, жараларың барбы? Жаңы жүрөк жаратпашың керек. Мисалы үчүн балаң да, сен өзүң баласың, детский травмаларың менен жүрөсүң, өзүң чоң аялсың, бирок ичиңде жаш кыз. Өзүң чоң эркексиң, бирок ичиңде бала отурат, машина ойноп элечи. Ошолдой даражада издебеш керек да, жылуулукчу. Анан кечке ошол нерсең пустой болгон болсо, көңүлүң толбой чоңойгон бала же кыз боло турган болсоң, күрөңдөн же аялыңдан күтө бересиң, кечке чала бересиң, жанында бол, жалгыз иш кыла албай каласың. Анан балдарыңа концентрация болбой калат да. Балдарыңа эркелешиң мүмкүн да. Анан демек кийинки муундар ошол өзүн өзү дагы тарбиялап кеттиби? Албетте, ооба. Ошон үчүн дагы азыр кийинки муундар ошо өзүнүн балдарына көбүрөөк көңүл бурганга, жанагы сиз айтып аткан чакасын толтурганга, көңүлүн толтуруп. Азыр аталарды көрүп калам, мындай гүлдөрдү берип, кичинекей кызына букеттерди берип, баягы кийин деген эптеп эле, сен аябай сулуу экенсиң, сүйүп калдым сени деген, учуп кетпеш үчүн ошол чаканы толтуруп койсо жакшы. Бирок ошол мурункуларга ал нерсени айтышпаган, айтканга убактысы да болбогон. Демек ошон үчүн алар деген биз иш кылып
өлбөй эле иш кылып келатабыз Ооба. деген сөзү дагы Өздөрүндөй ошондон. кылгысы Анткени келет да. башка нерсеге Жок, убактысы ооба деле да. болгон эмес. Айласы дагы болгон эмес да. Анан Мүмкүнчүлүктөр ошол болгон эмес. айтат го, оорулуу муун оорулуу келечекти жаратат Ооба, депчи. ооба. Ошентип уланып келе берген, кийин бирок балким соц тармактарбы билбейм, же көп сабаттуу боло башташтыбы, ар ким өзүн тарбиялап кетти окшойт. Ушул бир билбейм айтор 2000-жылдан бери жакка балким. Ооба. Эми чет өлкөгө көбү чыгып башташты да. Иштеп башташты. Россияда, азыр Америкада жүрөт, Европада, Орто Азияда жүрүшөт да. Мисалы үчүн ошолор бүт келип атат да, цивилизация акырындап келип атат. Интернет бизге азыр жаштардын көкүрөгү ачык, көп нерсени билет чоңдорго карагандачы. Азыр менин балам менден көп нерсе билет деп айта алам да, анча мынча да уганмын. Мага көп айтышат, сен эртең кайнэ болгонуңду билесиң, ошондо башкача сайрап чыгасың сен деп айтышат да. Муун менен жаштар менен чогуу боло бериш керек. Мисалы үчүн азыр мен мектеп кезиндеги балдарды жолдон көрүп калам. Жолдун ортосунда барат, баягы өлбөчүдөй болчу. Эми алардан крутой киши жок азырчы. Сөгүнүшөт, ойлойт да мен крутой көрүнүп атам депчи. Анан туура кабыл алам да, күлүп эле өтүп кетемин. Анан жок, сен мындай болушуң керек деп айтпайм да, убакыт өтүп алар деле токтонот да. Анан мен ойлойм, ошол нерсеме таянам да, мен кемпир болгондо деле азыркы келиндерди түшүнөм, Кудай буйруса деп. Анан азыр ошол тарбия, балдарды дагы тарбиялоо туурасында сүйлөшүп кетпедикпи? Негизи баягы эненин тарбиясы бөлөк, анан мектептин тарбиясы бөлөк деп дагы айтып кетишет го. Анан сиз негизи ошого кандай карайсыз? Эне көбүрөөк тарбия бериш керекпи? Мектеп менен эненин тарбиясы кандай болуш керек? Мектепте мисалы айтат, энеси тигини тарбиялаш керек, а мектеп жөн эле билим берет депчи. Баардык нерсенин тамырын караш керек. Биринчи үйдө ата эне бактылуу болуш керек. Ошону карап бала бактылуу болот. Мисалы үчүн үйдө сен жерип, жиркип, бакырып, кыйкырып турсаң, ал элдерден жабылып калат, сабагы да начарлап баштайт, өзүнүн жүрүм тутуму да начарлап баштайт да. Анан мектепти бүтүп алгандан кийин бүт баягы уурулар, азыр эмелер көпчүгүп кетти го. Кыздарга, башкаларга зулумдук көрсөткөн эркектер көп да азырчы. Бүт бардыгы ошол үй бүлөсүнөн жаралангандар да. Ата энесинен жаман сөз уккан, убагында алыш керек болгон нерселерди ала албай калган балдар, мээрим көрбөгөн балдар, бүт бардыгы ошондон эне тарбиялаш керек, ата эне тарбиялаш керек, аларга сен күзгү болушуң керексиң. Аны сен тарбиялап өзүң китеп окубасаң, балаңды китеп оку деп көндүрө албайт экенсиң. Мен китеп окубайм өзүмчү. Жолдошум дагы окубайт китеп, балдарыбыз дагы окубайт. Анан азыр биз идеалдуу ата эне эмеспиз, болушунча аракет кылабыз. Жанында урушпайбыз дейбиз, бирок кармана албай урушуп кетебиз кээдечи. Анан жакшы сезип калганыбызда бөлөк чечишип алганга аракет кылабыз. Азыр биз күрөшүп жүрөбүз ошол нерсе мененчи, балдарыбызга ушул зыянын тийгизбесин, андай кененин өзүн сезсин депчи. Үйдө жылуулук болсо, үйдө аны уга турган киши болсо, ал өзүн дагы мектепте дагы, коомдо дагы өзүн авторитет сезет, башка бирөөлөрдүн акысына дагы кирбейт, мындайча айтканда чек арасына кирбейт. Анан мектептеги тарбия боло турган болсо, мектептеги мурункудай көңүл буруп атат деп айта албайм мугалимдердичи. Азыр мугалимдерге, ата энелерге каршы закон чыгарып койду го, 100 миңге чейин штраф депчи, катуу сүйлөгөндөргөчү. Бирок ал президентке, депутаттарга жетип атабы, жетпей атабы билбейм. Бирок азыркы мугалимдердин мамилеси начар. Мисалы үчүн барып туруп бир нерсени сурай турган болсо, мындай аябай корс сүйлөшөт да. Базарда картошка саткан аялдардан бешбетер да. Мынтип бакырышып, кыйкырышып сүйлөшөт го базардачы. Ошондой сүйлөшөт, ошондой мамиле кылышат. Эмнеге биз ата энелер ошол нерсесине чыдашыбыз керекпиз? Алар биздин сөзүбүздү көтөрбөш керек. Ушул учурда дагы мен мугалимдерди күнөөлөй албайм. Себеби нагрузка көп. Мурда 20-23 баланы окутушса, азыр шаар жергесинде 50-дөн 60-тан окуучу бар да, кээ бирки жерлерде 70-тен дагы ашат. Айылдарда аз болушу мүмкүн, бирок тыгыз жайгашкан жерде мектеп жетишсиз. Анан аларга нагрузка көп келип, балдардан чыгарат да. Ызгырынышып, бакырышып, кыйкырышып. Менин оюмча ошол мугалимдерге дагы психолог, психотерапевттер керек деп. Себеби нагрузка көп да. Ал жактан проверка келет, бул жактан ата энелер талап кылышат. Бияктан баланын тарбиясы начар болуп атат азыр. Анан балдар баягы оңой болуп калды да. Мисалы үчүн биз кумда ойногонубузда өзүбүзчө мынтип жол тизип алып элестетет элек да. Мына жерде эшик бар, кыч ачып кирип, ошентип ойночу элек да. Азыр бүт бардыгы даяр да. Мультфильмдер бар, игралар бар. Ойлонуштун кереги жок да. Ойлоно берет. Ошентип ой жүгүртүүсү өрчүбөй, сабагы начар болуп, бияктан мугалимдер жетиштире албай,
Бияктан ата энелер кыйналып, ала турган буюмдардан көбөйүп кетти го азырчы. Тойлор көбөйүп кетти. Эртең мындай жумуш, забота көп дегендей. Замандын талабы көп, техника өнүгүп атат. Биягынан жетиштире албайт. Ата эне биягынан мугалимдер жетиштире албай, аябай карама каршы келип атабыз. Ошону президент карап койсо сонун болмок. Мугалимдерге жеңилдетиш керек, аларга компенсация бериш керек, акчалай жардамдарды берип туруш керек. Негизи ушул балдардын тарбиясы тууралуу дагы кеп калып атпайбы? Балданы эне тарбиялап атканда дагы, мисалы келин барды, балалуу болду. Аны өзүнүн тарбиясын берип атканда, мисалы кайненен деле ал тарбияга келишиши мүмкүн го. Мисалы сен эмне анчалык эркелетти бердиң, анан эмне кибирейген эмеге мынча расход кылып атасың депчи. Ушундай моменттерге кандай карайсыз? Ошол үйлөнгөндөн кийин эле бир аз эми ар индивидуально болот да. Бир кайсы убакыттан кийин кааласа сразу чыгарып берсе болот, келин менен баласын бөлүпчү. Анан жана келин менен эркек өздөрү акчаны кармап, өздөрү коммуналдык төлөмдөрдү төлөп баштаганда, квартирасын төлөп баштаганда, алар өздөрү эле экономдоп баштайт да. Анан ошол өздөрүнүн кайненелери өздөрүнүн баласы тез жоопкерчиликтүү тез эркек болушу үчүн дагы жардам берет. Бир жагы келиндерге дагы жардам берет. Үнөмдөп калышат да. Өчөшпөй калышат бири-биринечи. Эгер тарбияга келе турган болсок, мисалы үчүн үйдө апа авторитет болуш керек да. Бала үчүн апа авторитет болуш керек. Анан ал жактан кайненеси, чоң энеси чыгып турса, сен оозуңду жап, мындай айт, мындай болот, мен айткандай болот десе, бала өзүнүн ата энесин тоготпой коет да. Ошондуктан баланын тарбиясына дагы, башкасына дагы эч кийлигишпеш керек. Эне болду, эгер сурабаган болсо ага кеңеш дагы бербеш керек. Өзү тарбиялаш керек. Ар бир эне өзүнүн баласын, өзүнүн жоопкерчилигин алыш керек. Каалагандай кийинтсин, каалагандай тарбия берсин, окутсун, каалаган бардыгы айтып атпаймынбы, катачылык кетирсе деле аны оңдоштун кереги жок. Катачылыгын үстүнөн алар өздөрүн оңдоп алышат. Ага нервтин дагы ушу кайнелер айтат элем да. Ошол билбесе, түшүнбөсө нерв кетирбей эле бөлүп салышпайбы, өздөрү жыргап жашай беришпейби? Бардык адамдар талаада көп тарбияланат да. Сонун болуп эле бир күн өздөрү келип калышат да, апа, сизди убагында түшүнбөй жүрүптүрбүз эле, мынакей түшүнүп баштадык, убакыт өтүп түшүнүп калышат бири-бирин. Анан негизи ушул кайсы учурда кайнене келинге душман болуп калат? Келин бөлүндү, турмуш курдубу, эркек турмуш курдубу, болду, ал башка мамлекет да. Алар өздөрүнүн системасын куруш керек, бөлүнүп кетип, өздөрү түптөш керек, үй бүлөлүк тартипти, салтты, мисалы үчүн кайсы күнү үйлөнгөн. Ошону мисалы үчүн ар жылы ошону майрамдашсын, өздөрүнчө бөлүнүп жашашсын, өздөрүнүн баалуулуктары пайда болсун да. Анан кийин кайнене өзүнүн системасын орноткон ошол үйүнөчү. Ошол системаны башка системадан келген келинге өткөрөм деп ойлобош керек да. Өткөрөм деп, тарбиялаймын деп атып, балдары душман болуп калат бири-биринечи. Мындай чыр көбөйүп кетет да. Анан сен мынтип жашашың керек эле, тигинтип жашашың керек эле деп айта бергенде жаман сөздөр чогулуп, жүрөгү жылыбай калат келиндинчи. Анан жаман сөздү уккан сайын адамдын бети катыйт. Мисалы үчүн менин деле бетим катып калды да. Мисалы үчүн сөгүп жазат, жаман сөздөр жазат, мен аларды тоготпой калдым. Келин дагы ошентип катып калат да. Анан теңме-тең айтышып баштайт. Өздөрү тилиңди чыгарып алышат да, ошентип атыпчы. Экинчи моменти, эч кайсы келин антип ойлонуп барбайт. Күйөөсүн сүйдүбү, анын үй бүлөсүн дагы башкача өзгөчө көрүп баштайт да, назик болуп, жапжаңы болупчу. Анан кайненелер деле ошондой. Бирокчу азыр мен өзүм эжемдер менен сүйлөшүп калсам, менин балама кандай келин келет экен деп ойлонушат. Мындай жакшы кыз келсе экен, тартиптүү, ыймандуу, инсаптуу кыз келсе экен депчи. Кайнелерге деле кыйын. Негизи алар деле мындай ажырашып кетсин дебейт да. Анан келгенде ошо басмырлык кылбаш керек да. Акылдуураак болуш керек. Келинди кайнене түшүнүш керек. Себеби кайнене келин болгон убагындачы биз басып өткөнбүз ал жолду. Мен түшүнүшүм керек буну деш керек. А келин кайнене болуп көрө элек да. Ошондуктан биринчи кайнене акылдуу болуш керек. Бир нерсени басып өткөндөн кийин анан опыт деп коет го, опыт болгондон кийин түшүнүп калат да адам. Ушул баланы биз аял киши деле, эркек киши деле мисалы тааныбаган, билбеген, башка тарбия алып чоңойгон адам деле сүйүп калат да. Анан бирок бүгүн коомчулукта ушундай бөлүү, жаруу, анан көп жерлерде ушундай суроолорду дагы берип калышат. Мисалычы, энеңби же аялыңбы дегенде эки анжы эме ой мененчи. Анан эненин сүйүүсү ооба күчтүү, бул нерсе салыштыргыс нерсе. Анан
Бирок аялдын сүйүүсүчү канчалык? Ошондо аялдын сүйүүсү азбы же кандай? Эмне үчүн андай бөлүү болуп атат? Илгери мындай эле да. Мен баламбы, мен ата энеме милдеттүүмүн деп ушинтип өсүшкөн, чоңоюшкан эски адамдарчы. Мен ата энем мага кылган нерсени мен кайтарышым керек депчи. Ошол туура эмес деп ойлоймун. Сен мисалы үчүн бизди ата энебиз багып, чоңойтtu, өстүрдү, кийинтирди, ичирдиби, үйлөндүрдү, жайлантырдыбы? Ошол ата энеңден алган карызыңды балдарыңа төлөшүң керек деп ойлоймун. Кийинки муунгачы, анан кийин азыркы кайнелер, кайнаталар аябай сиз айтып атпайсызбы, кандай эсиңизде кала турган кандай маселелерди айтты эле депчи. Көпчүлүк келиндер айтат, биз үйлөнгөндө эле кайната кайненем талап кылып баштайт дейт да. Мен умрага барышым керек эле, мен мындай үйдө жашашым керек эле, сен баламдын акчасын сен жеп атасың депчи. Эркектер чыккан үй бүлөсүнө караганда өздөрү жараткан үй бүлөсүнө көбүрөөк көңүл буруш керек, көбүрөөк жоопкерчилик алыш керек. Анан ошол жерде кайната кайненени ойлонуш керек. Азыр биз жаш болсок, булар биринчи бутка туруп алышсын, фундамент куюп алышсын өздөрүнө, анан кийин бизге көңүл бурат депчи. Анан алар жаңы үйлөнгөндө алар экөө далдырап кантип жашашын билбей же өздөрүнүн мүнөздөрүн бири-бирине сиңире албай жүргөндөн кийин бул жакта нагрузка бербеш керек да, бергиле алып келгиле депчи. Алар ресурстарын кайната кайнененин ыраазычылыгы үчүн берип атып, анан өздөрү карып кетиптир, анан кайра балдарынан талап кылып баштайбы? Жок, кийинки муунга мындайча айтканда, мисалы үчүн бир дарак мөмө бериш үчүн сен аны карашың керек да, курт жегизбей, убагында сугарышың керек да. Анан сен балдарыңа эч кандай ресурс бербесең, мээнет кылбасаң, ал сага кантип берет сага? Бере албайт да, бере турган эч нерсеси жок. Биринчи ошо балдарына көңүл буруш керек, өздөрүн түптөп алыш керек, анан кийин ата энеге бериш керек. Анан мындай кайната кайнелер дагы мынтип алышат экен да. Балдарын кызганышыпчы, эркектер мындай сезимдерин билдире алган эмес. Азыр деле ошондой кээ бирки выпискада роддомдон чыкканда гүлдү бергенде мындай көрсөткүсү келбейт да, сезимдеринчи өпкүсү келбейт, аялын кучактап ыйлагысы келбейт. Бирок сонун нерсе да, бактылуу болуп атат, бирок билгизбейт. Көп эркектер, мурунку эркектер ошондой болгон деп ойлоймун. Анан ошол ала албаган сүйүүсүн баласынан алгысы келип, жанакы жаңы үйлөнгөндө эркек менен аял, аларда мындайча айтканда орусча конфетно-букетный период деп коет. Ал 6 айдан 3 жылга чейин созулат экен. Мисалы үчүн шоколад алып келип бергин келет, ухаживать эткин келет да. Ошол нерсени кайнелер көп кызганат экен да. Эмне үчүн буга кылып атат, мага кылбай атат депчи. Кайнелер өзүнүн күйөөлөрү менен, чалдары менен кызыктуу болуш керек да. Ал жаңы турмуш курган эки жаштын жашоосу кызыктуу болбош керек алар үчүнчү. Ал убак тез эле өтүп кетет. Алар бири-бирин сыйлашып, сүйүшүп, ушинтип убактысыны мындай бөлүп коюш керек да. Кеңири убакытты ажыратыш керек, кызганбаш керек. Бирок ал эркеги жок болсочу. Эркеги жоктор дагы бар да. Ошону мындай карманыш керек деп ойлойм, акылга салыш керек. Өзүнүн бир болду, мен карыдым, эч нерсеге жарабайм, мен мага милдеттүү булар кызмат кылганга деп отуруп калбаш керек. Өзүн дагы изилдей бериш керек. Башка жактардан колунан келген жумушту аткара бериш керек. Азыр блогер кайненелер деле бар го. Бир алаксый турган нерсени табыш керек да, өзүнүнчү. Мисалы үчүн кээ бирки кайненелер бар, жалгыз бой, талап кыла берет. Кыздарынан дагы талап кыла беришет. Тырмагын өстүрбөгөн энелер дагы бар да. Баягы кызганып отуруп, балдары өнүп өсүп атса дагы ошолорго барып тилек айтып бата бергиси келбеген энелер бар да. Негизи ушул айтып атпайсызбы, кызганыч боюнчачы, же ошол убагында күйөөсүнөн албаган көңүлдү уулунан алгысы келеби? Ооба, ошондой да. Баягы айтып атпайбызбы, чакасы толбой калса талап кыла берет да, дайыма сурашындай значимый болгусу келе берет да. Романтиканы каалап атса да, аял киши ушундай бир гүл берүүсүн каалап атса, ушуну айтам. Айтыш керекпи эркекке? Айтыш керек деп ойлойм. Кээ бирлер ага мындай бар экен да, мындай башы жетпегендер бар экен. Айрым учурдачы мындай аялга жагат деп ойлойм. Мисалы үчүн ошол эле нерсе мурунку муунга кайтып кетип атпайбызбы бизчи? Алар өздөрүнүн атасын көргөн эмес да. Атасы менен апасын көргөн эмес, эркелешип, сонун жашап атканын көргөн эмес. Алар үчүн норма да. Алардын оюна келбейт да. Аларга айтсаң да кылбайт. Аны билбейм, кантип эметиш керек, көндүрүш керек. Эми ошол менен жашайт же кандай билбейм. Бирок балаң үчүн айттырып туруп алгым келбейт дегенде. Айтып, ооба да, намысың жол бербейт да. Мен айткан үчүн алып бердиң да деп ойлойсуң да. Ошон үчүн эркектер дагы аракет кылыш керек.
Аялың үчүн эмес, сенин балдарың үчүн. Бактылуу, алардын көзүндө сен бактылуу ата эне болушуң керексиң да. Анан кайненелерди кайра баштан айтып кетейин. Жана бер дей берген сайын бергиси келбейт. Келиндер дагы, балдар дагы бергиси келбейт. Жок балам, өзүңө болсун. Сен өзүңө биринчи топтоп ал, өзүң бутуңа туруп ал, анан бересиң деп турсаң, кайра бергиң келет да. Анан эмнеге мага чалбадың? Эмнеге мага мындай нерсе алып бербедиң? Элдин балдары мындай тигиндей дей бергениң сайын, нааразы болгонуң сайын балаңдын иши жүрүшпөй калат. Келиниң менен жакшы болгон көп нерсе аял кишиден зависит этет да, үйдөгү турмуш тиричиликтерчи. Келин менен жакшы болсоң, келиниң өзү айтат да, бас апама мынтейличи депчи. Келиним бейбаш, бул мага айттырбай кетип калат, айттырбай мынтет, мен баламдын акчасын кууратып атат деп сүйлөй бергениң сайын баягы өчүшө берет да. Анан көңүл бурбай койсоң, өзү айтып калат, ийилип калат. Кайненем айтып коеюнчу, кетип атам, бул жака барып келейин деп айтайынчы деп келиндер өздөрү ийилип калат кайненеге. Эркек менен аялдын ортосунда дагы ар кандай чыр чатактар чыгып кетет го. Ушул мезгилде мисалы бир жака кетип атканда деле аял кишиге да, же аял киши эркекке деле барба ал жака деп кыйкырса укпайт дешет да. Анан бирок Сураныч ошол жака барбай эле койчу деп айтса угуп калат дешет да. Бул нерсенин айырмасы эмнеде, эмне үчүн андай? Мисалы үчүн барба кылба дегенде сен адам мурдуна көрбөй атат деп ойлоп каласың да. Мен эмнеге мынтип атат депчи. Анан сен ага забота менен айтсаң, сен барсаң мындай болуп калышың мүмкүн. Же болбосо чогуу барып келейин десең болот да, мен алып барып келейин депчи. Үйдө көбүрөөк аял кишиге көңүл бурсаң, ал көчөдөн издебейт, көчөгө барбайт, бирөөнүн сөзүнө дагы эркектин эле эмес, аял кишинин сөзүнө дагы зарыл болбойт. Үйдө сен эркек көңүл буруп турса көбүрөөкчү аял кишилер эки жакка чыга бербейт деп ойлойм. Ошол эркек киши көңүл бурбаган үчүн, кызыктуу кылбаган үчүн жашоосун аял кишилер мисалы үчүн башка жактан издеши мүмкүн. Эркектер азыр көчөдө өздөрү аш жеп, жыргап, баняга барып келишет, башка кылышат. Бирок аялды сен жумушуң ушул, сен ушу функцияң ушул деп коюшат да. Сен алардан талап кыласың го, сен функцияң ушул, акча табышың керексиң дегениңде, силер акчага тойбойсуңар деп башташат да аларчы. Ошол жакшы айтып кеттиңиз. Ушундан мен дагы ойлоп калдым. Мисалы эркек үйдө эс алат, аял көчөдөн эс алат. Ушулга кандай? Мисалы үчүн Европада же любой нормальный мышлениясы нормальный адам мышык багарда ойлонот да, мен бага аламбы, бага албаймбы депчи. Мисалы үчүн мен ойлоном, ага шарт кылып бере аламбы, мисалы үчүн этаж үйдө жашаганыбызда ойлонот элем да. Алып чыга аламбы, алып чыга албаймбы, балдарым күчүк сурашат. Анан аны алып чыгып туруш керек, караш керек. Эркектер үйлөнөрдө мен бутка турушум керек, үйлөнгөндө береке бар деп ушинтип өздөрүн ошол нерсеге калыптанып алышкан дагы. Үйлөнгөндөн кийин аял кишини үйдө отургузуп коет. Эркектер ошол мындай нормальный адам мышыктарын, иттерин күнүгө 2 жолу айландырган алып чыгат да. Биздикилер көпчүлүгү эч нерсеси жок үйлөнүп алышат, эртең кантип жашайм дебейт. Көп уруш жаңжал ошо жетишпегендиктен чыгат. Эркек авторитет эмес болгон учурда чыгат. Мышыкты 2 жолу айландырып аткандан кийин аял кишинин жок дегенде бир жумада бир алып чыгып коюш керек да бир жаккачы. Эркектер туура үйдө эс алат, эс алганы келишет, бирок алардын жумуш ошо көчөдө акча табыш да, үйгө келип атса, биз үйдөн тажайбыз да. Үйдөн кадимкидей күндүк ишиңди кылып жүрүп, идеалдуу кыла албай каласың да. Тамактан күнүгө тамак кылып жасап тажайсың. Бирок ошолордун арасында мындай домохозяйка келиндер бар. Жумушту жактырбайт, көчөгө чыгып. Бирок ошолордун күйөөсү мындай көчөдө машина айдап иштеп жүргөн кыздарды жакшы көрүшөт да. Эми жашоо ушундай экен да. Мисалы үчүн мектепте деле бир жакшы окуган менен бир жаман окуган баланы отургузат го. Бири-бирин жетелеп кетсин депчи. Эми Кудай дагы ошентип жаратат экен. Кудай дагы ошентип кошот экен. Кайсыл учурда келин тырыша бербей кетип калышы керек? Эми бул акыркы маселе да. Эми болбой калды дегендечи. Канткенде болбой калат. Ушул акыркы точка бул. Эмне болгондо аял киши чыдабаш керек. Жолдошуң сени колдобой калганда деп ойлойм. Кандай чөйрөгү келин болбогун, жолдошуң колдоп турса, калган нерсеси чыдамдуу эле деп ойлойм. Анан бирок эркектерибиз апасы наразычылык билдирген учурда, апа мен сизди жакшы көрөмүн, сиз мен үчүн номер 1сиз, мен сизди сыйлаймын, мен үчүн чыдап коюңуз. Эми баласын сыйласа, келин деле сыйлаш керек, кайнене кайнаталарчы. Келин бир нерседен ренжип калган болсо, көңүлү ооруп калган болсо, ага келип мен сени сыйлайм, мен сени сүйөм, мен үчүн чыдап кой, мен үчүн ынтип кой деп колдоо көрсөтүш керек.
эгер кайнене менен келиндин ортосунда чыр чыккан болсо ага эркек күнөөлүү деп эсептейм. Ушул акыркы точка, демек күйөө колдобой калса, Күйөө колдобой калган кыз ал болсо, жерде калышынын деле себеби жок. бирок анткенде деле кете албайсың да балдарың мененчи. Бизде азыр ушундай түшүнүк да, балдарың менен өзүң үйүңө жетилип барсаң батпайсың да, айла жок чыдашка туура келет. Бирок ошентип чыдап жүргөн келиндердин баркы жок да. Байкасаңар, иштеп акча таап жүргөн келиндерди аябай сыйлашат кайын журтчу. Себеби ал керектүү нерсе да. Үйдө отурган, кызмат кылып, чайын берип, тамагын бышырып отурган келиндерди баалашпайт. Анан келиндер менен кайра эле ошо жакын болуш керек, жакшы мамиле кылыш керек, жылуу мамиле болуш керек. Себеби ооруп кала турган болсо, кызың алыстан келе албайт да. Мисалы үчүн кыздар кылбаган кызматты келиндер кылат. Мен үйдө апама анчалык камкорлук көрсөтө алган эмесмин да, жетишпей эле турмушка чыгып кеттим. Билбей элечи. Азыр апама кылбаган кызматты кыламын да, кайын журтум үйүндө сыйлаймын да. Апама кылбаган тамакты кылам. Ошентип өзүнүн ата-энесине кылбаган кызматты кайын журтка келип кылып аткандан кийин шүгүр деш керек, рахмат деш керек. Фактыга келгенде, мыйзам чегинде же дин жагынан деле караганыбызда келиндер милдеттүү эмес кызмат кылгангачы. Мен жаман көрүшүм мүмкүн көпчүлүгү. Бирок кандай мамилени жакшы түздөш керек, кайнелер акылдуураак болуш керек. Жана жан дүйнөсү менен ыраазычылык көрсөтүп, камкордук кылыш керек келиндер. Көпчүлүк учурда ушул жаш турмушка чыга элек кыздар комментарийлерден болобу, негизи тааныш билиштерден болобу көп угуп калам. Турмушка чыгуу мен үчүн крест болуп калган дейт да. Мындай. Нет уже. Мен бойдок деле окумуш жүрө берем депчи, өмүр бою депчи. Ушул түшүнүктөр негизи каяктан пайда болуп атат, эмне үчүн коркуп калышты? Ал адамдын баалуулуктары өзгөрүлдү. Адамдар азыр мурда бир кайсы убакта дин менен жашап көрүштү көпчүлүгү. Азыр деле эми буну кандай ар ким ар кандай түшүнөт, өзүнө жарашачы. Мисалы үчүн оронуп алып болду, мен чектелдим көп нерседен деп бөлүнүп кетишчи да. Бир айылда бир оронгон, намаз окуган үй бүлө бар эле, бүт бардыгынан бөлүнүп алышкан эле да. Бирок азыр оронуп намаз окуп деле элдерге аралашып жүрөт да. Эми түшүнүк өзгөрүлдү. Анан кийин психология аябай мода болду. Азыр эми бардыгы өзүнүн эркиндигин баалап калышты да. Өзүнүн ой жүгүртүүсү менен. Мисалы үчүн бирөө акылдуу болуп сүйлөп койду, ошону менен багыт алып кетишпейт да. Анын өзүнө керектүүсүн алып алат, бирок өзү каалагандай жашай турган болуп калды. Бакытты башка жактан деле издей турган болуп калды да. Мисалы үчүн ушул эле заманда кайненелер бар да. Өздөрү менен алек, мага неберенин кереги жок, өзүңөр менен өзүңөр болгула, түшүңөрдү өзүңөр тарткыла, мага тийишпегиле. Мен өзүм менен өзүм жашайм дегендер дагы бар. Ошондой эле жаш кыздар бакытты башка жактан деле издеп калышты да. Убакыты келет, шашпайм, качпайт күйөө, анан деле жетишем деп калышты. Азыр элдер количествону эмес, качествону баалап калышты. Мурда көп бала, биринен болбосо бирөө ошол бедный мышление, богатый мышление дегенди мен жакында эле түшүндүм да. Биз карыганыбызда калып кетпеш үчүн көп төрөшүбүз керек деген мааниде жашашканда, азыр өздөрүнүн карычылыгына дагы, кийинки жашоосуна дагы инвестиция кылып калышты адамдарчы. Ден соолугуна, акчалай жагына деле расчет алып калышты да. Балама расчет албаймын, өзүм багамын деп калышты. Ошондуктан азыр келиндер дагы көп төрөбөгөндөр бар да. Төрөбөйм, балалуу болбойм, бир экөө жетет дегендер бар да. Бул нормалдуубу? Нормалдуу эле, ооба. Мисалы үчүн 10 бала төрөп, 10 тең карабай койгондор бар. Себеби 10 баланы төрөп, сен анын бардыгына мээримиң төгүп үлгүргөн эмессиң. Чынында ошондой экен да. Сен физически кааласаң, бул табияттан ошондой. Кааласаң, каалабасаң бүт баарына көңүл буруп, бардыгына мээрим бере албайсың. Анан айтат да, анан сен эмне кылдың элең мага депчи. Жүрөгү оорубайт да ата-энесинечи, карайм деген. А сен бир экөөнү жакшылап карап кой, ошондон деле көрөсүң. Индивидуалдуу булчу, бүт баарына тиешелүү деп айта албаймын. Негизи ошол кыздар канча жашында турмушка чыкса идеалдуу деп ойлойсуз? Эмоционалдуу стабилдүүлүккө келгенде. Кайсыл жаш болбосун? Ооба. Мисалы үчүн кээ биркилер 30га барып токтолот. Кээ биркилер азыр блогер кыздарды байкап калам, аттарын айтпай эле коеюн. Бүт бар жокко жетишип аткан да, эртеден кечке съемкада жүрүшөт, төрөп деле жетишип атат да. 3төн 4төн балдары бар кээ биркилердинчи. Анан өздөрүнө караш керек, физически жетише аламбы, ден соолугуна караш керек. Анан элдерди угуп 5-6дан төрөп атыптыр, мен дагы төрөйм деп атаңдашпаш керек.
жоопкерчилик алыш керек. Ошол эле үй бүлөдө сүйүү болуш керек, стабилдүүлүк болуш керек, тоодой жөлөнө турган күйөөң болуш керек. Анан ошого жараша төрөш керек деп ойлойм. Кайнелер дагы кээден алып калат го, төрөй бересиң, сен эптей албагандан кийин эмне кыласың төрөп депчи. Эми балким бир жагынан туура деле айтып аткандыр. Бирок балдар чоңойсо эч нерсе билинбегендей болуп калат негизи. Бирок ошол көп аял киши көп төрөсө ден соолук ошончолук кетет дегенге кошуласыз. Ооба, кошулам. Мисалы үчүн биринчи баламды төрөгөндө мен эчтеке болгон эмесмин да. Өзгөрүлгөн эмесмин да. Мен аябай сүйүнүп, ушундай эле болот экен деп жүргөм. Бирок убакыт өтүп төрөгөнүң сайын күчтөн кете берет экенсиң. Ооруйсуң, аяк багың ооруйт. Аны аял кишилер көп эле түшүнөт. Европаны туурап кеттиңер же Кореяны туурап кеттиңер деп айтып калышат. Эми ооба, эми балким заман ошого алып барып атабы билбейм, бирок ошол корейлерди деле, япондорду, эми азиаттыктарды деле алып карасак да, мисалы Кытайлар деле аялдар жаш аябай. Анткени мен ойлойм да, бул менин жеке оюм. Баягы алардын бирден эле балдары бар. Мисалы Кытайда максимум 2. Андан кийин алар өзүнө кам көрүп башташат. Мындай 35ке чейин дөөрөп алды деп койсок, андан кийин өзүн карап башташат. Ошону менен сулуугарлык болот да, мындайча айтканда. Эми ошол милдеттендирилбейт да балдарынчы аларчы. Ушунуга жакшы билим берсем, ушунун бутуна тургузсам, анан мен өзүм менен өзүм алек болоюн деп. Бизде көбүнчөсү бүт бар жоңуңду балаңа берип аласың дагы. Анан алар өздөрүнүн баласын карай турган убакта сен балаңан кайра талап кылып баштайсың. Мен сага ушинтип элем, сен дагы мага кылышың керексиң депчи. Ошо Европаны туурап кеттиңер дегенде эми бүт бар жоктун жакшы жагын алыш керек деп ойлойм. Кайсыдыр мааниде балким бул орчундуу маселедир. Бардыгы эми башы менен эле болуш керек. Кайталасак кайталайбыз, муну каяктан каяка качабыз? Бизде Кыргызстанды мындай жаап кое албайбыз го коомдончу. Бирок эркек менен аялдын ой жүгүртүүсү бирдей болгондо анда жашоо башкача болмок го. Болуп кетмек. Анткени ошонусу менен кызык деп ойлойм. Алар үчүн мисалы ал Европаны туурап алып ошол жактагы биз үчүн жакшы болуп аткан нерсе алар үчүн жаман чыгар. Эркектер үчүн ооба, албетте. Эркектер үчүн ал мындай бир аз жаман көрүнүш болуш керек. Азыр мен сизге ушул акыркы суроом мындай болсун. Эгер келиндердин укуктары жазылган мыйзам болсо, анда ага эмнелер кирмек? Эч кандай мыйзамдын кереги жок деп ойлойм келиндерге. Кайнелер туура түшүнсө эле, күйөөлөр колдоп бири-бирин туура түшүнүп эле, өздөрүнүн жеке чек арасынан чыкпаса эле, эч кайсы мыйзамдын кереги жок. Анан эгерде азыр ажырашып кете турган болсо, көпчүлүк айтат, азыр келиндер алиментке кызыгып калышты депчи, алиментке кир самындагы келбейт, чынын айткандачы. Эч нерсеге жетпейт. Азыр алиментти төлөбөй жүргөн эркектер толтура да. Анан айлыгы мисалы үчүн 50 000 айлыгы болсо, ошону официалдуу түрдө 20 000 деп жазып, ошонун процентин азайтыш үчүн максатындачы өзүнүн балдарын, өзүнүн канынан жаралган балдарга алимент төлөбөй атат. Азыр келиндер эгер ажыраша турган деңгээлге жетип калса, алименттен сырткары бир нерсе алып бергенге милдеттендирмекмин. Эгер ошондой элика, ушундай закон, кандай закон чыгарат элең деп эгер менден сураса, мамлекеттен көп жардам болуш керек. Мисалы үчүн башка мамлекет, өнүккөн мамлекеттерде мать-одиночкаларга ипотека үйлөрү аябай жеңил каралган да. 50 балаңдын көпчүлүгүнө карап, мындай 4-5 балаң боло турган болсо, же 3төн ашык балаң боло турган болсо, 50% төлөп берет, анан көп жылга созуп берет, ушундайлар бар да. Мамлекет биринчи орунда кам көрүш керек деп ойлойм. Азыр ажырашкандар аялдар күчтүү биздикилерчи, негизи шүгүрдеш керек, эркектер дагы кайнелер дагычы. Бүт бар жонун төп келишкен биздин аялдар 4-5 баланы деле эптеп багып жүрүшөт. Эч кимге мындай көз каранды алимент албай деле багып жүргөндөр бар да. Биз негизи подкастыбыздын аягында мындай блиц суроолор деп коет. Бат суроолор. Сиз мында бир сүйлөм менен же бир сөз менен жооп бере аласыз. Кыскача жооп болот. Орусча айтканда, келинская сила в чём? Жөндөмдүүлүгүндө. Келиндин эң чоң коркуусу? Анын жашоосуна кийлигишүүсү, башка бир бөлөк адамдар. Кайненеге айтылбай калган сөз. Тынч коюңузчу, биз тынч эле жашайлычы, өзүбүз менен өзүбүз жашообузга аралашпаңызчы. Күйөөгө эң керек сапат. Жеңилдик экен. Аябай мындай жеңил мүнөз болушуң керек экен. Эркектерге ошол жагат экен. Келиндин жүрөгүн эриткен нерсе. Мактоо. Ар бир нерсесин тамагын окшошсо окшошпосо мактап турсаң, эртеси күнү ал
көбүрөөк бергенге аракет кылат келиндер. Чоң рахмат. Ушуну менен биздин 1,5 саатка жакын подкастыбыз аягына келип жетти. Келип бергениңизге чоң рахмат. Лика айымдын деген негизи кызы менен келген экен. Кызы менен келгенине карабай биз менен азыр сүйлөшүп отуруп убактысын бөлдү дегендей. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Ушундай коомчулукка анын ичинде баягы кичинекей өзүнчө мамлекет болуп алган келиндердин көйгөйүн алып чыгып атканыңызга албетте кыргыз элинин келиндери ыраазы болсо керек. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бизге бөлүнгөн дагы убакыт аягына келди. Эгерде ушул жогорудагы айтылган маселелер боюнча ой пикирлериңиздер болсо, калтырып бул подкастты бөлүшүп койсоңуздар, биз албетте кубанычта болобуз. Ушуну менен кийинки подкасттан жолукканча.